ушунчалык баягы миллиондогон долларларды күнүнө алып атып, бирок ошол эле мезгилде бизде ушу Кыргызстанга киреше жок деп бул канадалык ишкерлер отчет берип келген да. Муну бир дагы биздин премьер-министрлер жана өкмөттүк ушул көзөмөлдөөчү органдар буган эч кандай көңүл бурган эмес. Себеби дегенде биз мына ушул депутаттык комиссияда иликтеп атып, бардыгын таап чыктык. Мисалы, аялдардын сумкасын ушу алтын кен казып алууга жумшайбыз деп тетиги бир чет мамлекеттерден алып келген. Көлдө жүрө турган яхталарды, тоодон секирип уча турган парашюттарды, ушуларды ушул алтын казууга баягы керектелүүчү оокат катары алып келген да негизи. Ошондуктан анан баягы Кыргызстан бизге пайда барбы деп суроону койгондо, булар эч кандай пайда жок деп ушул 2010 жылга чейин пайда көргөзбөй келишкен да. Прибыли не было и нет прибыли, в 2008 году нет. Бүгүнкү күнгө чейин 260 тоннадан ашуун алтын казылса дагы эч кандай киреше жок дешет. Ким калп айтса, демек анын ишинде коррупция менен көз боемочулук жашоосундагы негизги ыкмалары десек болот. Ысык көлдүктөр айлап жылдап канадалыктардын жолун тосуп, канчалык нааразычылыктарды билдиришсе дагы кетишти ойлобогон алтын мафиясын кирешесиз деп айтууга болобу? Кыргыз өкмөтү жана бийлиги канадалыктарды эмне үчүн киреше жок деп жатса, аны текшерүүгө жана тартипке чакырууга дарамети келбейт. Кыргызстандын бийлиги 20 жылдан бери канадалыктар эмне айтса, ошону чындык деп таанып келгенинен улам кыргыздар айтмакчы жаман үйдү коногу бийлеп калды.